Саламатсыздарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова. Бүгүн ошо YouTube каналыма психология бөлүмүн кошуп атам. Өзүнчө плейлист психология бүгүн деген. Бул жерде өзүмдүн тажрыйбам менен, окуган нерселерим менен ушул коронавирус убагында адамдар өзүнө кандай психологиялык жардам бериши керек, ошого кеңеш берүү үчүн ушул видеону тартып жатам. Мен өзүм психологмун. Борбордук Азиядагы Америка университетинде психология бөлүмүн бүткөм. Андан кийин Түрк Кыргыз университетинде, Манас университетинде психолог консультант болуп иштегенмин. Бостондо болгон дүйнө жүзү боюнча, психоанализ боюнча семинарга катышканмын. Казакстанда жана ушул Чикагодо, Америкада болуп жаткан психология өзүмө кесибиме байланыштуу бардык семинарларга, өзүмө кызыктуу темаларда дайыма өзүмдү өзү өнүктүрүү боюнча көп барып турам. Бүгүн ушу коронавирус учурунда адамдар паникада деп айтсак болот, коркуу сезими болуп атканда адам өзүнө психологиялык жактан кандай жардам бериш керек? Ошол боюнча кененирээк же кыскачараак же жөнөкөйрөөк түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Психологияда көп багыттар бар, ошонун ичинде транзактный анализ деген бар. Анын негиздөөчүсү Эрик Берн. Ал эң мындай кызыктуу көрүнүштү айтканда, адам стресс убагында же психологиялык кандайдыр бир травмасы болсо, ушундай оор учурда, стресс учурда регрессияга түшүп кетет деген. Регрессия деген не только мындай стресс учурунда, качан адам мындай травмасын ойгото турган бир кырдаалга келгенде, же катуу ачка болгондо, же катуу суусаганда ушул регрессияга түшүп кетет деген. Регрессияда жөнөкөй тил менен айтканда адам жаш баладай ойлонуп, кичинекей баладай өзүнүн мындай сезимдери, ошол кичинекей кезинде сезген сезимдери ойгонуп, же травмасы бар болгон болсо, травма алган учурундай өзүн сезет. Кээ бир ушундай кызыктуу нерселерди байкаган, кээ бир адамдар ушунчалык регрессияга түшкөндө, кээ бир адамдар колун сооруп баштаган, кандай жана эмчектеги баладай. Кээ бирлери бир нерсени чачып, жана 3 жаштагы баладай өзүн алып жүрүүсүн байкаганда, бул учурда стресс учурунда мындай иллюстрация берейин. Катуу мындай мындай ушундай стресс учурунда жакшы ойлоно албайт. Рационалдуу же бир нерсеге жакшы анализ бере албайт да, ушундай регрессия учурунда. Азыр ошого мындай системасын карап көрөлүк. Ал Эрик Берн айтканда, адам негизи 3 бөлүктөн турат деген. Мисалы, parent части. Бул parent бул адамдын ата-энеси, мугалими, чоң ата, чоң энеси же ошондой эле ошолордун ата-энесинин ролун ойногон адамдардын сезимин, ой жүгүртүүсүн, баалуулуктарын баардыгын көчүрүп алган жери да. Бул жер болсо adult часть деп коет, бул взрослый. Адам качан бир нерсени критический мышление мындай так ойлоно алганда, анализдей алганда, жоопкерчилик алганда ушул жерге байланыштуу да. Анан ошол баардык сезими, жүрүш турушу, кыймыл аракети азыркы учурга байланыштуу болгондо. Азыр эмне болуп атат, ошого реакциясы да. Ал эми child бул болсо, бул примерно 1 жаштан 5 жашка чейинки сезимдери, ою, жүрүш турушу баардыгы ушул жерде сакталат. Качан адам регрессияга түшкөндө, могул child деген жери өтө чоңоюп кетет дагы, бул жери кичинерип калат. Ошону мындай сүрөтүн жакшыраак көрүш үчүн мындай тартып койдум кол менен эле. Мынакей, child өтө чоң, ал эми adult, анан parent части өтө кичинекей. Бул жер чоңоюп кетти. Бул жерде сезимдер көбүнчө, сезимдер жана кичинекей кезиндеги ойлору, жүрүш турушу. Мына азыркы ситуацияны карасак болот, коронавирус болуп атканда адамдарды паникага түшүп атпайбы? Паникага, кандайдыр бир
коркууга сезимдери аябай күч алып атат да, мына могул жер чоңоюп кетти да. Ал эми бул взрослый части кичинерип, перен части да кичинерип кетти. Эми ушундай учурда эмне кылабыз? Могул нерсени кичинертип, муну чоңойтушубуз керек да. Аны үчүн биздин сезимдерди жөн эле, мисалы, коркуп атсак, жок коркпой элем деп алдап койгондо болбойт да. Ал сезимдерди бул рационалдуу могул жерге чыгарышыбыз керек. Качан сезимдер сознанияга чыкканда кандайдыр мындай бошотуу пайда болот да, психиканы мындай бошотот. Мисалы, коркуп атса, бул жерден критический мышление жүргүзөт. Эмнеден именно коркуп атам? Мисалы, өлүп калгандан, жугузуп алгандан, туура эмес иш кылып алгандан, же ошону контролго ала албай калгандан деген сыяктуучу. Демек, аны дагы мындай бөлүш керек да. Анализ деген сөз эмне анализ? Мисалы, кан тапшырганда деле билебиз, анализ кылганда ошо кандын составында эмнелер бар бөлөт. Ошол сыяктуу эле бул сезимдерди да мындай бөлөт да. Корксом, эмнеден коркуп атам? Мисалы, эгерде мен үйдө турсам, доктурлардын айтканын кылсам, канчалык шанс бар менин өлүп калганыма? Ушул сыяктуу мындай рационалдуу ой жүгүртүү керек да. Же болбосо, ошону астына алыш үчүн эмне кылышым керек деп могул жер ойлонот. Бул жер ойлоно албайт андайлык. Взрослый часть могул жер да. Негизи эле биздин культурада могул жер мындай эдал часть, аябай кичинекейдей сезилет да, менин байкашымча. Могул жер аябай көп, анткени бул культура, биздин маданият, биз ушундай жашаганбыз деп көп айтылат да, мына могул жерди көп. Биздин могул жерибиз аябай көп. Анткени бул бир нерседен копия кылып алган жерибиз да. Child, что биздин 1 жашта 5 жашка чейинки болгону. Сезимдерибиз, ойлорубуз, жүрүш турушубуз. Эң идеалдуу бул баардыгы гармонияда жана бирдей немеде болгон жакшы. Анан көбүрөөк могул жерге маани берсек, взрослый адам жакшы болот. Анткени child өзүбүздү бала сыяктуу алып жүргөн бул керек, бирок бул мындай алып жүрүү, бул мындай көп жакшы нерсе алып келбейт. Бул дагы анткени бирөөнүкү биз копировать этип алганбыз, бул биздики эмес да. Демек, могул жер азыркы дүйнө жүзү боюнча коронавируста мынакей могул жер аябай чоң болуп турат. Мындан чыгуу үчүн биринчи кадам бул адам өзүнүн сезимдерин осознавать этиш керек. Осознавать дегенде кыргызча мен точно ушул сөздү психологиялык терминди которо турган, азыр менин оюма келген жок. Эгер сиздер билсеңиздер, астына жазып койсоңуздар, сураныч. Эмнени сезип атам деп бул жерде, эмнени кылып атам деп өзүн осознавать этип атканда, бул жерге чыгат дагы кандайдыр бир психикада мындай бошотуу пайда болот да. Биздин мындай оюбуз, ой жүгүртүүбүз кандайдыр бир бошой түшкөндөй болот. Бул сөз менен айтканда аябай жеңил угулуп атат, бирок иш жүзүндө бул абдан оор. Мисалы, өзүбүздү эмне кандай сүйлөп атканыбызды, кандай жүрүш турушта болуп атканыбызды, кандай сезим ичибизде бар экенин, азыр кайсыл эмнени сезип атканыбызды байкаш бул өтө оор да. Анан эгерде жеңил болсо, элдин баары эле өздөрүн өзгөртүп алмак. Бирок болот, өтө кыйын, бирок болот. Биринчи кадам өзүбүзгө суроо беришибиз керек ошол. Мондай рациональный суроолордон. Эмнени сезип атам, эмне кылышым керек, эмне кылсам болот, эмне кылып астына алсам болот деген сыяктуу. Анан могул parent деген части күчөтүшүбүз керек. Мисалы, parent өзүнүн кичинекей childга кандай камкордук кылат. Мага бир профессордун айтканын эсиме калып калган. Ушул терминдер боюнча сүйлөшүп, ушу концепция боюнча сүйлөшүп атканда ал айтканда, силердин ичиңерде inner child, внутренний ребенок, ничем не отличается силердин физический балаңардан дегенде. Кичинекей 1-2-3 жаштагы баладан эч айырмасы жок демек могул жердин. Эгерде кичинекей бала коркуп атса, бир нерсени түшүнбөй, эмне кыларын билбей атса, чоң взрослый адам кандай жардам берет? Ошол адам өзүңөр болушуңар керек да. Мисалы, бирөө коркуп атса, бул чоң адам келип астына туруп сурайт да, эмне болду, эмнеден коркуп атасың, эмне кылсам болот деп, анан эмне кылат? Ошого жараша чечет же астына алганга аракет кылат. Бул жерде даже риск. Эгерде ата-энеси аябай жестокий, тиран же мындай адам болсо, ал айтканда, эгерде ошол адамдын ата-энеси ушундай жестокий, аябай начар мамиле кылган болсо, адам өзүнө да ошондой мамиле кылат депчи. Демек, могул child өзүнө.
эгерде ошондой ата эне болсо, ал жерден башка ата энеге өзгөртүш, ичиңерде ата энени айтып атам азыр. Мындай өзгөртүш керек. Кандай ата энеге? Камкор, астына алган, ошол сезимдерди уга билген, ошондой коркуп атканда мындай жардамга келе тургандай, өзүңөрдү ошо ыйлап атса, мисалы кичинекей бала кантип мындай сооротосуңар да, ошол сыяктуу өзүңөргө жакшы ата эне болуш керек да. Эми экинчи жагы да бар медалдын. Кээ бир ата энелер бар да, мындай кенебеген, маани бербеген, эчтеке болбойт, өлбөйт, баары эле ушундай чоңойгон деген сыяктуу мындай концепцияда өскөнчү. Ал азыркы чоң взрослый адамдын ичинде жашайт да ошол. Ал адам кандай мамиле кылышы мүмкүн өзүнө? Өзүнүн ата энеси жасагандай өзүнө ошондой мамиле. Ой, эчтеке болбойт, мага жукпайт. Ой, тойго бара берели, өлбөйбүз. Ой, бизди вирус каптабайт, же биз вирусту оңой эле жеңебиз деген сыяктуу мындай кенебеген деп айтатпы кыргызча, мындай баары бир болгон ата энелер бар да. Ошол адамдын, азыркы взрослыйдын адамдын ичине да өзүнө да ошондой мамиле жасайт да. Эгер ошону эми осознавать этиш керек да, демек мен өзүмө кандай ата энемин депчи. Эгер ошондой мамиле кылып аткан болсо, анда өзгөрүш керек. Кандай ата энеге? Өзү каалаган, камкор, ошо баланын сөзүн уга турган, ошонун сезимдерин уга турган. Негизи эле биздин культурада, менин оюмча, сезимге өтө баары маани бербейт да. Кичинекей баланын сезимин укпайт. Биринчи орунда балким кандайдыр бир башка адамдарды же болбосо, башка адамдардын оюн же болбосо традицияны, каада салттарды биринчи орунга коет да, анан сезими эң акыркы орунда калып калат да. Мен аны жактырбайм, анткени бул биздин психикабыз, биздин ден соолугубуз. Мисалы, жүрөк ооруганда эле, өпкө ооруганда эле биздин мээ дагы, сезимдерибиз да ооруйт да. Аны жөн эле мындай игнорировать этип койгонго болбойт. Кандай биз врачка барып көрүнгөндөй эле, психологияда дагы өзүнчө мындай подходу бар да. Ошондой камкор кылышыбыз керек өзүбүзгө. Ушул жерден эле кичинекей балага макул. Бул өзүбүздүн ичибиздеги кичинекей баланы айтпай элем. Эгер взрослый адам өзүнүн баласына, физикалык кичинекей балага кандай жардам бериш керек ушундай учурда? Коркпо деп койгон болбойт. Ал жөн эле тыйып коюп атат да, бул адамдын сезимин укпай эле. Ал адамдын ичиндеги сезимин угуш керек. Сен коркуп атасыңбы? Ооба десе, эмнеден коркуп атасың? Кээ бир кичинекей балдар түзмө түз түшүнүп алат сүйлөгөндүчү. Мисалы, ой, бизди вирус жердин баарын каптап келатат десе, алар мындай түз түшүнүп алышы мүмкүн да, бир чоң аябай жаман нерсе мындай каптап келаткандай, анан биз аны чече албай, биздин колубуздан келбейт дегендейчи. Ошол эле учурда кичинекей балдарды алдабай. Мисалы, эчтеке болбойт, ал калп деген эмес. Чын эле ушундай нерсе бар экенин, аны эмне кылып жеңсе болор экенин, кандай аракеттерди көрүш керек экендигин түшүндүрүп, бирок ал адамга мындай сезимин угуп. Демек, кичинекей балага жардам берүү, анын сезимине, ошо психологиясына оштоп, ал бала мындай коркпогондой да, андан сураш керек. Анткени ар бир адам башка бирөөнүн сезиминде эмне болуп атканын билбейт эч качан. Даже психолог дагы аябай аракет кылат, ошого жакын, бирок точно өзү ошол адам кандай сезип атат билбейт. Анткени анын денесинде жашабайт да. Мисалы, мен бирөөнүн денесинде жашабайм. Мен кичинекей баланын, даже өзүмдүн баламдын, кичинекей баламдын дагы эмне болуп атканын мен билбейм, анткени анын денеси башка. Ошондой эле бирөөнүн денесине өзүнүн мындай башка адам үчүн анын сезимдерине жооп берип койбош керек да. Ал коркпой эле же ал эчтеке болбойт депчи. Ал адамдын өзүнө сураш керек биринчи кадам. Сен коркуп атасыңбы, эмне болуп атасың, эмне кылыш керек экен деген мындай отуруп түшүндүрүп. Эң маанилүү нерсе. Мындай айтканда эң жөнөкөй эле сезилет, бирок бул иш жүзүндө мындай көп энергияны, көп аракетти талап кылат, бирок болот. Демек, азыркы болуп аткан менин байкоом жана ошол окуган нерселеримден, тажрыйбамдан кылган нерсе, азыркы адамдардын психологиялык абалы мындай. Child parты өзүнүн мындай денедеги ушунусу чоң болуп турат, сезимдери. Эгерде травмасы бар адамдардыкы бул өтө кооптуу, анткени ошол болгон кичинекей чагында болгон травмасы ушундайларда ойгонот да, өтө катуу корккондо же ошол травмасына окшош бир нерселер, триггерлерди көргөндө. Демек, өзүңөргө кандай жардам бериш керек экен, мындай жөнөкөй ушундай чоң теманы, өтө оор теманы жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Мен ойлойм түшүнөт го деп, анткени бизде
азыр көп адамдар окуйт, билим алат, кызыгат. Баарыңарга ден соолук каалайм. Бири-бирибизге жардам берели. Башкага кантип жардам беребиз? Эгер адам ар бирөө өзүнүн сезимдерин жөнгө салса, өзү жанакындай спокойно турса, өзү ошол өзүнө жакшы жардам бере алса, ошону көргөн кичинекей балдар дагы тынч, мындай тревогада, паникада болбойт да. Эгерде ата-энеси өзүн паникабайт этип атса, кичинекей бала билинбейт чоңдорго. Алардын ичинде аябай чоң дүрбөлөң болот, анткени алардын психикасы мындай калыптана элек. Алар биздин культурада да мындай кичинекей балдар өзүнүн сезимдерин ачык билдире албайт да, корксо коркуп атам же бир нерсени кааласа муну каалайм деп айта албайт да. Башка, менин оюмча, могу салыштырмалуу башка калктарда. Мисалы Америкада, Францияда эгер балаңыз мындай кичинекей жөн эле жүрсө, ойлобоңуз да, ага коркпой эле эчтеке болуп эле депчи. Кээ бир адамдар биздин культурада негизи бизде ушундай жок, сезимдерди кандай туура билдириш керек экендиги. Ушундай. Мындан ары бул каналда англис тили боюнча жана психология боюнча кийинчерээк дагы кошом, бирок аны эрте айтпай эле коеюн. Сиздер менен Бекзада болду. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар.